80 жаштагы Какен Абдыралиева ата мекендеги өндүрүштөрдү гана сатып алат, ошондой эле соода кылган дүкөндөрдөн ар дайым чек талап кылып, мамлекеттик казынанын толушуна өз салымын кошуп келет. Булар налог төлөшөт. А налогдон болсо жарандарга пенсия берилет, пособие берилет. Ошон үчүн бул ККМ деген керектүү нерсе деп эсептейбиз, колдойбуз. Соода түйүндөрүндөгү дүкөндөрдүн көпчүлүгү ККМ колдонууну кадимки көрүнүш катары кабыл алышат. Айтымдарында салык саясатындагы аппараттын киргизилиши алар үчүн тоскоолдуктарды жаратпайт. Тескерисинче сатып алган товарлардын көлөмү ачык айкындалып, мыйзам чегинде салык төлөөдөн бошотулгандарын белгилешет. Бул ККМ биринчи өзүбүз үчүн ишкерлердин багы отчет, ошол эле кассалык багы тактык үчүн абдан керек болот. Учурдан пайдаланып ошо салык саясатынын башында турган ошо министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбекке дагы өзгөчө чоң рахмат айткым келет. Жеке ишкер катары, себеби мунун арты менен толук кандуу багы легалдаштык биринчиден, экинчиден ошол эле салык жагынан дагы бир топ жеңилдиктерге ээ болдук бүгүнкү күндө. Өнүккөн мамлекеттерде салык төлөө системасы оңой эле жөнгө салынган. Жарандар салык төлөөнү милдет катары кабыл алышат. Мисалы, Америкада ишкерлер эле эмес, бардык жарандар турмуш тиричилигиндеги кыймылсыз мүлктөргө милдеттүү түрдө каршылыксыз эле төлөшөт. Ал эми Орто Азия өлкөлөрүндө дагы кассалык көзөмөл машиналары коомчулукта кеңири таркатылып, өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө салык саясаты негизги булактардын катарын толуктайт. Биз СНГ өлкөлөрүнөн алып карасак, бизде Россияда Россия Федерациясында элдердин чек талап кылуу маданияты өнүккөн. Биз ошолорду пример катары алсак болот. Анан өзүбүздүн кошуна өлкөлөр Казакстан бар, Өзбекстан бар. Буларда деле ККМ колдонуу аябай өнүккөн. Анан Европа өлкөлөрүн алсак, ал жакта жарандар чекти ар дайым берет жана талап кылат. Бул уже аң сезимге калыптанып калган көрүнүш катары эсептелет да. Ар бир өлкөнүн өзү менталитетине жараша өнүгүү процесси жүрөт экен. Ошого байланыштуу биз өзүбүзгө туура келген өлкөлөрдүн жүргүзгөн жумуштарын, жакшы жактарын алып, ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан кардарларга чек талап кылынып, лотерияга катышуу акциясы уюштурулган. Жөнөкөй талап эрежелер аркылуу мамлекетке тиешелүү үлүш чегерилет. Көпчүлүк жарандар муну колдойт жана калкты ачык айкындуулук менен иштөөгө, мыйзамдуулукка үндөшөт. Мисалы үчүн өзүбүз төлөп, өзүбүз ошо чекти кайра сураганда биз ошо акчанын каяка кеткенин ошону билебиз да. Ошол ККМ аркылуу алып, чектерди топтоп, жана ошо өзүңөрдүн акчаңарга өзүңөр көзөмөл болуп түзүп турганга үндөйм. Биз эми айлыкты жакшы алгыбыз келет, пенсионерлер пенсияны көбүрөөк алгысы келет, пособие малообеспеченный үй бүлөлөргө пособие керек. Ошон үчүн мамлекетте акчасы болуш керек. Ал акча каяктан келет? Кайра эле ошо өзүбүздөн келет да. Өзүбүз убагында налогду төлөшүбүз керек. Налогду төлөш үчүн ККМди колдонуш керек болуп атат. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында 45 миңден ашык кассалык көзөмөл машинасы пайдаланууда. ККМ колдонуунун негизги артыкчылыктарынын бири ири көлөмдөгү аткезчиликтин жолун кыскартуу менен көмүскөдөгү экономиканы ачыктоо максатын көздөйт. Сайрагүл Полотова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.